Арбаңыздар, ардақты телекөршілер, құтмандо, құшуақ күніңіздер менен. Қылымдарды қырчып келген, қылыш болып құрчып келген, бірде албуыт дайры олып, бірде үпті өйтінчіп келген жалпы қырғыз жұртшылығына 7-ші каналдың атынан ысық салам айтабыз. Сіздер көріп жатқан 7-ші каналда залқарлар басқан жол берісі, біз менен бірге олыңыздар. Урматтуу телекөршілер, залқарлар басқан жол берісі сіздерге кененирээк ардайым маалымат берип келет. Бүгүн да мына ошол заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, профессор, бир канча конкурстардын лауреаты Чоробек Шалтакбаев агай менен маек болмокчу. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шалтакбаев Чоробек Жетимишевич 1955 жылы Нарын обласына караштуу Кочкор районунун Акжар айылында төрүлгөн. Атасы Жетимиш, апасы Меңдиана экөө 8 баланы тарбиялаган. Чоробек үйдүн тентеги болсо да музыкага жакын. Айылда жүргөндө эле үйлөмө аспапты ойноп чоңойгон. Атасы баласынан тилеги чоң. Ушул баламдан бир нерсе чыкчудай деп баласын жетелеп азыркы Бишкек шаарындагы Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп интернатынын үйлөмө аспаптар классына киргизип кетет. Алгач шаарга келип окуп калуу агайдын оюна келген эмес. Канчалык кыйынчылыктар болсо да ошонун баарын жеңип чыгуу оңойго турган жок дейт. Мугалимим немис болчу. Эфа Александр Фридрихович. Ал кишини ушу министрлик ошол убактарда аябай ушу неме үйлөм аспаптар классикалык ушу аспаптар жок болчу да, ойногон балдар аз. Ошондо кондуз чалуу эже өзүнчө ошол эки Советтер Союзунун бардык жеринен чакыра баштады. Чакырып ал мугалимдер келгенде квартирада берди. Жакшы условиясын жасап неметип беришти. Ошол немисте окуп калдым, Эфада. Анан 73-жылы ошол эки труба аспабы менен бүтүрүп, анан искусство инженери болчу Бейшеналиев. Ошого өтүп, анан ал агайым кетип калды, анан Москвадан келип атышты. Ошол жакта бүтүргөн, дагы мындай чакырып. Бирок келип эле токтобой бир жыл иштеп эле ал мугалимдер кетип калып атты. Анан ошентип 5-чи курска барганда мугалим жок калдылар. 5-чи курста ошондо өзүм сагып берип калдым калган балдарга. Мен бул үскөсү из үстүнө мугалим кылып калтыра баштаган да. А мен жашмын. Жомокматов агай аябай жакшы көрчү. Жомокматовдун колунда иштедим да, барганда эле. Ал өз баласындай көрчү. Оркестрден жибергиси келбейт. Бияка мугалимди анан кийим деп. Эми айтор кондуз чалып эже келип анан чакырып туруп анан кой балам. Көрдүңбү деп. Каяктан гана чакырган жокпуз, мугалимдер баары келип кетип калып атат. Сен атайын ошол тиги школдан бери билем. Бир жерге мугалим болуп калышың керек. Анан кийин бир жерде ошол убакта залкар музыканттар болчу. Айтыгулов, Кайпек Айтыгулов, флейтист болчу. Ал заведующий кафедра болду. Декан болуп жүрдү. Народный артист да, эл артисти. Анан Мамбеталиев, Зарлык Мамбеталиевич деген ал дагы бир убактарда заведующий кафедра болду. Ал да профессор экөөтөң. Ошолор да калтырсын деп. Бияка калсын деп мени уговорить этишти. Анан ошентип анан кондуз чалып эже айткандан кийин анан айыл жок калдым.
Кыргызстанда кандай майрамдар болбосун үйлөмө аспаптар менен коштолот. Ошол үйлөмө аспаптарды ойногон инсандардын көбү агайдын окуучулары. Агайдын айтымында мен окуучулар менен сыймыктанам, берген билимим текке кеткен жок. Баардык окуучулар Кыргызстан боюнча көп, оркестрлер көп. Ошонун баарында менин окуучуларым отурат. Жана элеки воен оркестрлар. Воен оркестр Бишкекте эле 5-6. Ошо элекилерге балдар дагы жетишпейт ошо элеки оркестрлерге. Дагы эле ошо өстүрө бериш керек, тарбиялай бериш керек балдарды. Анан ошо могуреки биз кыргызбыз. Биздин кыргыздын салттык аспаптарыбыз. Комуз, оз комуз, шор комуз, герный, сурнай деген. Ошонун баарын кыргыздар бат эле өзүлүштүрүп алышат. А могу европалык инструменттерди. Классический фортепиано, скрипка деп айтсак. Анан кийин духовой инструменттер. Ошол убакта ооруп карабайсыз. Ага чейин именно ошо элеки башка жактан чакырып орустар, еврейлер, анан ар кайсы улуттун немелери менен келип оркестр жайга бир. А өзүбүздүн кыргыз балдар ойногон оркестр. Кем калышпай аша чаап ойногон оркестр керек даш. Каарманыбыз улуу залкар инсандар менен иштешкенине сыймыктанат. Залкар деселе чоң кишини элестетчүмүн. Көрсө алар өтө жөнөкөй, колунда бар нерсесин бизден аябай жардам берген инсандар экен. Мен алардын кылган иштерин кылдаттык менен үйрөнүп келдим. Айта турган насааттарын айтып, ал кишилер мындай айтканда бизге Кудайдай эле көрүнчү. Жумакматов, Давлесов, Калый Молдобасановтар. Ошо кишилер мындай айтканда мен ыраазымын ошол кишилердин аралашып жүргөнүнө. Анан кийин чет өлкөлөргө да чыгып аттык да. Жанагы капиталистик страндарга, Франция, Бельгия, Швеция, Люксембург, Германия деп. Ал жерде неме Кыргызстандын күндөрү ошо Франция дегендей ошондой да. Кыргызстан күнү Бельгияда деген. Ошол убактарда көп биз жерден тандалган залкарлар барып атты да. Эстебес, Турсуналиев, Аксакал концерттин башында. Болот Миңжилкыев барып турат. Самара Токтохунова, Чалагыз Исабаев, ал кишинин эмеси. Ошо сыяктуу чоң-чоң. Ошо ансамбль танцы деп койчу. Бийлер филармонияда. Ошо Мадемилова. Ал киши дагы ошо оркестрге кошуп алды мени. Симфониялык оркестрге записке жазып атабыз. Азыр Самандын жолун Калый Молдобасанов агайыбыз жазып чыкканда, аны ошо элекини немеге фондко жазылып атат. Аны барып туруп отуруп калгам. Мен чакырганда. Агайым ошондо ишенет го, наверное. Жаш болсом деле. Аны отуруп ойной баштаганда ошондо барганда эле ал жерде музыканттар да бар да. Сен бир ошибка кетирбешиң керек. Байкагын. Аябай строгий Калый Молдобасов. Бирдеме болсо, ал жерде 80-90 музыкант отурат симфониялык оркестрде. Аны ошонун ичинен уят кылып коюшу мүмкүн. Дегенде ого өтөр коруп калдым. Аны ойноп, неметип атканда бир кезде менин очередим келди, оркестрди тас токтотуп туруп. Кана турчу деди.
баягы турдум. Онда как зовут деп орысша сұрайды да. Чоро десем, көзі ачыла түшті. Ошо өзүнүн оозунан чыгып кетти көрүнөсүн. Сен кыргызсыңбы дейт. Ооба кыргызмын деп. Жылый түшкөн сыяктуу көрүндү. Экөөбүз мындай тиктешип турат, алыс турат. Дирижерский пультта турат. Мен бир турам. Анан туруп, "Тугай балам, сен бүт жакшы ойносуң, бирок акырын ойноп атасың. Этияттап атасың. Сеники ошо эки ойногон оюндардын көбү соло болуп атпайбы? Бул жерде оркестр сени ушу басышың керек. Катуу ойно деп. Мен жолумду ачып койгондой болду да, азыр ойлосом. Аны коркпой ойной бердим. Ойносом анан кийин перерыв болгондо, антракт болгондо бери чакырып туруп баарын сурады, каяктансың, кай жерден келгенсиң, эмне болгонсуң деп. Эми ошо өмүр бою ошо киши алаканда калмак салып жүргөндөй болду да мен. Тиякта болсо да, биякта болсо дагы. Ошол 84-жылы чоң Большой театрга гастролго театр бара турган болду. Мен ал жерде иштешим эселе, мен Жумакмулдун оркестринде. Анан Насыр Даулесович бизде искусство институтунда ректор болчу да. Анан сен келип туруп бир айга барып ойнойсуң. Чоң спектакльдер бар. Анан деп ошо мени кыйнап алып барганда бир этикасы бар да музыканттардын ичинде. Тегилер иштеп атса, үстүнөн барып отуруп калган болбойт да. Мен өзүм жерим, өзүм элимде тебелеп тепсеп кеткен да болбойт. Анан ал жерде баары тең эле мындай ачык айтканда орус еврейлер болчу. Кыргызда болуш керек балам деп анан кийин ошондой мен немет. Анан ошондо барганда кетерде театр ремонт болчу. Театрдын бүт баары спектаклдин баары филармонияда. Филармонияга барып, анан ошондо бир спектаклди мындай айтканда көрбөй туруп ойнойсуң да. Келе калганда эле алдыңга слиста деп коет да, окушуң керек. Ошону окуп бересиң. Да, мен карашым керек, даярданышым керек, жок болбойт. Сразу ойнойсуң да, и докажешь дегендей кылып. Мен анчалык кыйын эмесмин десем да болбойт ойда. Ошо киши ишенди. Бирок ойноп бердим. Ошол Раух Вергердин Чолпон деген балет болчу. Анан барып ойноп бердим. Ойноп бергенде аябай жакты өзүнө. Бүттү. Тиги жердеги отурган музыканттар унча калбай калды го. Бир нерсени айтып берейин, ошо Францияда жүрүп ойноп атканда бизди полициялар да карап турат да. Анан концерт бүткөндө бир полицейский жакын келди. Карасам колунда трубасы бар экен. Футлярынан таанып атам да. Францияда чыгат Сельмер деген фирмада. Аябай жакшы инструмент. А меники да Сельмер болчу. Бирок ал инструмент Московский консерваторияныкы да. Мен ал жерде аспирантурада окуп аткам. Ошол жерден беришкен. Бирок меники эскирээк. Анан келди дагы, эски да. Келип туруп анан сөздү эле биле албайсың да. Колу менен жаңшап, аябай жакшы ойнодуң. Анан таң калдым, тигиндей мындай дегендей да. Анан кийин тиги трубасын ачты да, футлярнасы жап-жаңы экен. Ойнолгон бирок, темеден окумуш. Анан кийин бул неме модели да бар да. Бийик модель болуп кетет. Меники начарраак. Аны алып турганда Моврик сага болбойт. Моврикин алып ойношуң керексиң.
мен мұны алайын, бұл болған емен. Деп ушинтип келип неметкен күндөрү болгондо. Бирок мен алмаштырган жокмун. Баары бир тиги неме алмаштырганда келип туруп өткөрүшүм керек болчу. Московский консерваторияны калчыда. Аны өзүм инструментимди алсам болмок экен деп ичимен. Ал убактарда инструмент биякта табылчу эмес да. Заказ да бере алчу эмессиң анда. Эгер тияктан барып сатып алайын деп акча алып өтсөң, сени кармаса жаман. Лишний акча алып өтпөшүң керек. Кыйын эле болчу. Ошондой убактар болгон. Чоробек Шалтакбаев биз алган сабактарыбыз кыргыз тилинде китеп бетинде сакталып калуусуна тынчсызданып келген. Ошол иши ишке ашканына кубануу менен айтып берди. Биздин кийинки жаштар китебимди баалап окуп келишет. Бул китептин артынан чоң жетишкендикке жетет, чоң ийгиликтерди багындырат дейт каарманыбыз. Ар бир мугалимдин өзүнүн методикасы болот. Эми жазылган методикалар бар. Ошол эки өзүңдүн тарбияң, өзүңдүн тажрыйбаңдан бир өзүнчө жыйынтык чыгарасың да. Ошол экини өзүң менен эле мындай азыркы балдарга айтып сабак бере бересиң. Бирок кийинки балдарга сен айта албай калышың мүмкүн да. Ошон үчүн сен китепке түшүрүп койсоң, ал өмүр бою кете берет деп ойлойм да. Ошондой жанагы бизде школа, хрестоматия, андай мындай деген китептер чыгыш керек. Тем более мындай китептердин бүт бар тең Россияда, СНГда, чет өлкөлөрдө бардык жерде эле бар. Бирок өзүбүздүн Кыргызда жок да. Кыргызстандагы болуш керек. Кыргызда болгондо дагы кыргыз жазылган композиторлордун чыгармалары да болуш керек ичинде. Ошо кыргыздын чыгармаларын башка бирөө келип туруп, башка бир турбач келип чыгарып бербейт да. Чыгарайын десе мен, например, бияктагылар разрешение кылбайбыз да. Болбойт, биз турбайбыз, биз өзүбүз чыгарабыз. Анан кийин дешибиз мүмкүн. Ошентип анан мурун эле ойлоп, ушул канча жылдан бери, бир эле жыл эмес, 10 жыл эмес, 20 жылдан эмес, бир 30 жылдай эмгектенесиң. Биякта ошибка кетпеш керек да. Кыргызстанда эмес, башка жерге дагы бул китеп бар түшүп калышы мүмкүн. Анан кийин бири-бирине окшоштуруп коюп туруп, анан тигиндей мындай деген болбошу керек да. Сен өзүңдүн оюң, өзүңдүн чыныгы, тажрыйбаңды китепке түшүрөсүң. Анан ичинде баардыгы тең кыргызча болуш керек. Кыргыздын балдары үйрөнсүн деп. Мисалы үчүн башка тилдеги, башка элдердин өзлөрүнүн тилинде андай китептер бар. Биздики өзүбүздүкү дагы болуш керек деген ой менен ушуну чыгаргам. Анан Маданият министрлиги муну аябай неметип, жактырып туруп, бергенде эле отказ кылган жок. Буквально бир 2-3 айдын ичинде эле тимеле шашкансып чыгарып берип коюшту. Агайдын жан дүйнөсү музыка, тактап айтканда турба. Айылдабы, шаардабы, же аянттабы турбанын үнүн укканда жан дүйнөсү эригип кетет. Чоробек агайдын айтымында мен өлсөм да мени көргөндөр өлбөйт. Алар менин жазаган эмгегимде жаш муундарга сабак катары айтып келишет деген үмүттөмүн. Ал эми биз агайдын эмгектери тарых бетине ташка тамга баскандай сакталып калат деген ишеничтебиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти профессор Чоробек Шалтакбаев агай менен болгон маекти көрдүңүздөр. Ар дайым 7 канал менен бирге болуңуздар. Ар дайым биздин улуу залкар инсандар аман болсун. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, сак саламатта болуңуздар.